Ар бир нерсе деле спортто деле жөнөкөйдө деле баягы демди ичиңе алып туруп, буну кошо кое бересиң да. Анан айрыкча биздин бул улуттук жаа, бул жаа дүйнө боюнча көчмөндөргө таандык болгон үчүн бунда бир жеринде бир белгиси жок. Ошо белгиге коюп алып атыш керек деп. Бунда туюм менен атасың негизинен. Муну алгандан кийин бир жеринде ушу карап туруп ушу ичиңе Бунда баягы ичиңе абаны алып туруп койшо кайра жебе менен кошо бересиң да. Өзгөчөлүгү. Жаа аттуу гармонияны талап кылган спорт. Ошол жебени бутага багыттап жаткан учурда спортчу абдан тынч абалда болуп, таймашы менен упай жөнүндө ойлонбойт. Жай турган суу сымал калкыбастан бир дем, бир абал менен атса, ошондо жебе багытталган жерин көздөй учат. Каарман машыгуу үчүн күндө таңертең ушул жайга келет. Мында жер кенен болуп, ары бери өтүп тоскоолдук жараткан адам жок. Машыгуу үчүн абдан ыңгайлуу жер. Мисалы, өзүңүн ишиң үчүн болсо кээде анча мынча уктап кала бересиң да. Себеби бул азыр жакынкы күндөрдө Кореяга бара турган болуп калдым да. Ошон үчүн мен азыр күндө келишке туура келип атат. Биз деле ушуга аттанып, Кудай таалам бизге ушул нерсени насип кылгандан кийин биз деле кичине жоопкерчиликтүү болобуз да. Анан кээ бирлери чындап эле акча төлөгөн жерде эле жоопкерчиликтүү дейт. Жок, адам баласы болгондон кийин, Кыргызстанда жашап атканыбыздан кийин ушундай жерибизде. Анан Кудайым ушундай өнөр, ушундай ден соолук бергенден кийин жашына карабай эле, улутуна деле карабай Кыргызстан үчүн баары эле күрөшүш керек деп ойлойм да. Бирок мындай карап көргөндө менин жашымдагылар 60-тан өткөндөн кийин баары эле айтышат, ушул аялга эмне жетпейт деп ойлошу мүмкүн. Ооба, адам баласына өлгүчөктө эч нерсе жетпейт. Мен бунун үчүн дүйнө топтоп же болбосо байлыгы үчүн эмес, мен аз да болсо Кыргызстан үчүн салымым кошуп, Кыргызстандын ушу желегин көтөрүү менин атуулук парзым да. Мен жаштайыман ниет кылчумун, ушу спортсмен болом да. Анан жашоо ошондой болуп калат экен да, жаштыгымда андай болдум. Анан балдарымды чоңойттум, аларды үйлөп жайлагыча эле, анан жашым ушинтип 60-тан өтүп калат экен. Дагы да болсо аракет кылып, азыр эми эртең менен туруп алып, келип, ушул жерде атып, даярданганда гана чындыгында ошол бир жыйынтык болот экен. Мисалы, мен ошо Венгрияга барарда быйыл жайда өтө ысык болду. Күн ысык, часыраган ысыкта мен ушул жерде машыгып аттым да. Себеби мен сураштырсам, Венгрия өтө тегиз, анан ысык жер деди да. Анан адаптация болоюн дедим бир чети, ошого көнөйүн дедим. Ушул жерде маштым, ошо машыкканымдын жыйынтыгы болду да. Анан эми азыр деле ушул эртең менен 1 саат, 2 саат элден мурун турам. Элден 2 саат, 3 саат кечирээк жатам. Анан эми күз келди, той аштар болуп атат. Тууган уругума айткам бардыгына эле. Быйылча капа болбогула депчи. Алар деле туура түшүнүшөт. Салбурун федерациясы жаамат деп койбойбу эми. Ушул аябай ынтымактуубуз да. 7 областтан барбыз. Анан ошол жерге барып жаа кармаганыбызда мага ошолор дагы өздөрүнө тартып алды да. Оштон жалгыз эле мен барат болчумун. Каармандын айтымында улуттук оюндардын дал ушул түрү башкаларга салыштырмалуу кымбат турат. Анан бул жаабызда, немебиз дагы спорттун түрү бир аз берки спорттордон кымбатыраак экен да. Мына жааларыбыз, мисалы, мына менин колумда Венгер жаасы да. Бул эң кымбат жаалардан. Анан мына жебелерибиз дагы ар бири 1000 сомдон турат.
сынат. Ошондо эле жок дегенде 12 жебең болуш керек. Болбосо 20-30 жебең болот. Ошондо эле элестете бергиле канча акча кетет. Анан биздин улуттук кийимдер менен аттырат. Кайсыл жерге барбайлы. Мына садактарыбыз деле баары Булгардан болот. Кийимдерибиз баардыгы ошо кыргыздын улуттук кийимдерин болушунча жакшына кылып тиктирип кийебиз. Неме өзү буну бизде 2 сааттан ашык ата албайбыз. 2 саатта эле уже колуң ооруп калат. Анан биринчи жааны кармаганда мына жааларды жибине илиш деле бир оор да. Мынунучу. Мисалы үчүн муну илиш өтө кыйын. Мынаны бутубузга коюп алып өтө күч менен тартасың. Себеби 36 фунтаж болгондо бул ошончолук оор болот. Анын кайрадан мынандай болгон жааны кайра аркасына кайратып ийип коебуз да. Ошон үчүн бул өтө оор. Бул жааларыбыз дагы. Саат 8'di чамалап машыгуу да соңуна чыгат. Бул учурда шаар ичинде кыймыл эми гана башталып, элдер жумушка бара жаткан учур болот. Көпчүлүк менен катар эле жаачы Сапаргүл айым да жумушуна сапар алат. Бүгүн болсо жакында орун алчу улуттук Манас оюндары тууралуу жолугушуу бар. Ошол жака барам деп жолун улады. Август айынын аяктарында Венгриянын Гөл шаарында дүйнөнүн булуң бурчунан келген мыкты жаачылар чогулуп тарыхый жаа атуу боюнча мелдеш орун алган. Достойный күмүшкө утулган жокмун да. Себеби мишени экөөбүздүкү тең башында айтылар да, мишенге тийгенди эсептепчи. А экөөбүздүкү тең эле мишенге тийген жок да. Ага бирди берди, мага экини берип койду. Мен ошон үчүн мындай кандай десем, мен чыныгы күмүштүн ээси болгон жокмун да. Балким мен алтынды ататтырмын эле дагы бир жолу аткырып көргөндө. Эгерде анын мишенинге ошонун жебеси тийгенде мен деп айтат элем да, анан баары эле ушуга шүгүр кыл дейт. Ооба, шүгүр кыласың, бирок спортто ошондой сөз өзүнүн атааңдашуу болгондон кийин айтылган нерсе ишке ашса жакшы болмок. Экөөбүз тең кетип аттык. Ошол Кудайдын кудурети менен экөөбүз финал болуп анан акыркы 1-2ге атып аткан маалда 1-2, 3-4кө деп ошо 6-оз чыктык. 6-оздун алдында ошол кыз неме түрк бутасында бирден эле жебемей атабыз да, акыркысында түрк бутасында тийбей калды, болду чыгып кетти да. Ошондо кадимкидей отуруп алып ыйлаганда мен де анан негедир жүрөгүм зыр деди, утулса уят экен да дегенчи. Мен кетип атканда апам садагылайм пата берип, айтпа апам деп апам атынан ишканам бар го. Бир жака жөнөгөндө апама барып неме кылганда апам патасын берип анан жөнөтөт да. Анан келгенде апам мойнуна апам эле аэропорттон тосуп алды. Мен эч ким деле тосуп алган жок, оштогон деле анан Бишкектен сиңдилерин тосуп алды. Кийин айтып атышат да, Кыргызстанга сиз биринчи алып келдиңиз бул дүйнөлүк немеден. Ой, эч ким сыйлабадыбы десечи. Мен эч ким деле күткөн жокмун дедим. Мен күткөн адамдарым тосуп алды, апам күтүп алды эң биринчи. Жаа атуу боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медалды алгандан кийинки жоопкерчилик ого бетер жогору болуп, бөтөнчө бир сезимдер ээлеп алгансыда. Мен Венгрияга келип, биздин тууну алмаштырып кетип атам. Себеби булар дагы деле болсо биздин эски тууда экен. Мына эски тууну алып, биз Венгрияга жаачылар келип, жаңы тууну сайып кетип атабыз. Жашасын Кыргызстан. Мынакей жаңы тууну сайдык биз. Эски тууну алып кетип атабыз. Жаңы тууну сайдык. Кыргызстан алга. Биз жаачылар жакшы ийгиликтерге жетиштик. Биз Кыргызстандын желегин көтөрдүк. Бул спортто адамдын руханий жана психологиялык даярдыгы күчтүү болушу шарт. Жаа атуу спортунун негизги философиясы бирөө менен эмес, өзү менен өзү таймашуу, өзүңдү таанып билип, өзүңдү жеңип чыгуу, башкы ролдо болуусу кажет дейт каарман. Биз азыр өнүгүү жолундабыз го Кыргызстан. Чындыгында эми көңүл бөлүнүп атат. Мына президентибиз баш болуп, анан
быйыл аябай мени сүйүндүргөн ошо обул спорттун баласы Айбек ошол өзү да спортсмен болуп жүрүп жетишкен да, спорттун оор түйшүгүн билип ошол менин билетиме каржылап берди. Бул деле жакшы ийгилик экен, бул деле мен үчүн жоопкерчиликтүү болду. Анан дагы бир нерсесин айтайын, мына Казакстанда, Венгрияда бир да футбольный площадкаларды көрбөдүк да. Бүттүгү жааткан жерлерди көрдүк. Турцияда деле ошондой. Анан аларда ушундай шарттарды түзүп берген, жебелери ыргып сынып калса, жебелери кала берет экен да. Биз жебелерибизди чогултуп келебиз да, сынганын алып туруп бирине канатын жабыштырабыз, бирине учун жабыштырабыз да. Темирин. Аларда ошондой спонсорлор бар экен. Ошо сынып калды, ошол жебе ошол жерде кала берет да. Ыргытып ийишет. Анан мен жааткандан, ушу машыккандан өтө кыйналам. Биз да Кудай кааласа ошого жетсек керек деп үмүт кылам, тилек кылам. Сапаргүл эжекей дагы бизге келди. Биз таанышып сүйлөшүп отурдук. Өзүнүн ошол кантип жаага келип калганы боюнча, анан азыркы учурда кантип мелдештерде чыгып атканы боюнча айтып берди. Анан кийин биз сөзсүз түрдө колдошубуз керек экен деп бир өзүнчө бир ой пайда болду дагы. Анан Сапаргүл эжекени ушул мелдештерде ушул жаратып аткан ийгиликтерин көрүп өзүнчө бир кубанып, өзүнчө бир дагы бул ушул жаа атуу боюнча өзүнчө бир Ош шаарында, Ош облусунда, тиги ошол Кыргызстанда жаа атуу өнөрүн мындай жайылтуу боюнча бир өзүнчө бир ой пайда болду да. Азыр биз Сапаргүл эжеке экөөбүз пландаштырып атабыз. Ушул биздин башкармалыктын артында жер бар, жаа ата турган. Ошол жерде пландаштырып атабыз. Кудай буйрса, ушул Ош шаарында дагы жаа атуу боюнча тайпалар ачылып, машыгуулар башталат. Жаа атуу 1900-жылы Олимпиадалык оюндардын программасына кирип, 4-чү Олимпиададан кийин 1924-жылы программадан алынып салынган. 1972 жылдан бери кайрадан Олимпиадага кошулган. Бирок Совет доорунда жана эгемен өлкө болгону Кыргызстандык бир дагы спортчу Олимпиадалык оюндарга катыша элек.